Бириккен Улуттар уюмунда иштеп келем. Анан азыр ушул даже жетекчи болуп калдым да. Кыргызстанга барганда ошону сагынып калам. Велосипедим кандай, велосипедим болгондо азыр деп. Машиналарда адамдар көп жүрүшпөйт. Деңиздин суусу бияка агып келет турбайбы атайын шаардын ичине? Шаардын ичине булар ушинтип жасашкан да атайын, Сиздер азыр жакшы убакта келдиңиздер. Бизде күн мындай ачылып турганы аз эле да. Бул кишини дүйнө жүзү ушул Данияны ушул киши аркылуу дагы билет десек жаңылышпайбыз. Дагы бир Копенгагендеги эң туристтер келген, сөзсүз келип көрө турган жер. Жанакы биз көргөн Кристиан Андерсендин жомогундагы русалка, суу периси. Арыбаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар, биз атайын чыгармачыл топ менен Швеция өлкөсүнөн Дания өлкөсүнүн Копенгаген шаарына келдик. Бул жерде атайын Эрусин көпүрөсү бар экен. Көпүрөнүн узундугу 16 километр. Биз бүгүн мекендештердин ийгиликтери жана жетишкендиктери жөнүндө тартмакчыбыз. Бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо биздин мекендешибиз Багдагүл Абдыкеримова. Байтур Резорт Спа – идеальное место для беззаботного и запоминающегося отдыха на побережье озера Иссык-Куль. Забронировать номер можно по телефону. Код страны 996 0701 99 400. 551 99 400. А ознакомиться с пансионатом можно на его личной странице в Фейсбуке, а также Инстаграм. Саламатсызбы, Багдагүл айым, кандайсыз? Жакшыбы, кандай турасыз? Жакшы. Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан Дания өлкөсүнүн Копенгаген шаарына келдик. Сиз менен маек курганга. Кош келиңиз. Жакшы. Анда эмесе маегибизди баштасак. Абдикеримова Багдагүл Аманбековна 1985 жылы 20 сентябрда Ош облусунун Кара Суу районундагы Эркин айылында төрүлгөн. 2001 жылы Бишкектеги номер 5 орто мектепти окуп бүтүргөн. 2003-2008 жылдары Жус Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин экономика факультетинде окуп билим алган. Окуун аяктап 2015 жылга чейин бухгалтер болуп, жергиликтүү жана эл аралык ишканаларда эмгектенген. 2015 жылы Германиянын DAAD академиялык алмашуу программасынын стипендиясын утуп алган. 2015-2017 жылдары Германиянын Лейпциг шаарында магистратурасын ийгиликтүү жактаган. 2017-2018 жылдары Словакияда логистика тармагында иштеген. 2019 жылдан тартып Даниянын Копенгаген шаарында Бириккен Улуттар уюмунда тендер өткөрүү жана сатып алуу бөлүмүндө иштеп келет. Китеп окуганды жана марафонду чуркаганды жактырат. Багдагүл айым, өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен атым Багдагүл. Мен Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Эркин айылында төрүлгөнмүн. Андан соң Бишкекте окудум. Ал жакта иштеп жүрдүм. Анан 2015 жылы Германияга окууга бардым. Магистратура. Ал жерде 2 жыл окуп, андан кийин Словакияда иштеп жүрдүм. Анан мына 5 жылдан бери ушул Данияда Копенгаген шаарында иштеп келем. Ошондой кайсы тармакта иштейсиз? Мен өзүм мурун бухгалтерликти окугам. Андан кийин Германияда MBA'ди бүтүрдүм. Ошол жерден кийин ойлонуп бухгалтер болбой эле, балким логистика, анан procurement деп коет, сатып алуу деген закуп орусчасы. Ошол жака иштей баштадым, ошол тарапта. Анан ошол азыр ошол закуп боюнча procurement жасайм. Азыр бул эмеде ондо ошол UNFPA деп ошол агенттигинде иштеп келем. Бизде бул жерде баягы ошол закуп боюнча эң чоң отделы ошол штаб-квартирасы бул жерде.
ал жерде аркыл болуп бөлүнөт. Менин ишим биз ошол организацияга эмне керек болсо бүт керектүү кызматтарды же болбосо баягы керектүү болгон бүт организация кантип иштеш үчүн керек болгон бар нерсени сатып алуу. Ошол мен бир бөлүмдү жетектеп келем азыр. Ошол жерде ошол Ошондо Бириккен Улуттар уюму. Бириккен Улуттар уюму. Ошол жерде. Бул жерде ошондо офиси барбы? Бул жерде негизи мунул Дания өлкөсү эме бир чоң имарат салып белекке берген да Бириккен Улуттар уюмуна. Аны 10 шарчасы деп коет, UN City. Анан ошол жерде бир 11 12 агенттиктер иштеме орун алышкан. Ошол жерде биздин кебирлеринин штаб-квартирасы бар. Биздики болсом ошол эме procurement бөлүмү гана ушул жерде да. Ошол баягы бир экосистема түзүлгөн да, кандай ушул эл аралык иштерди алып баруу боюнча Дания ошол өзүнүн колдоосуну ошо имаратты берип, ошол экосистеманы түзүп, ошол жерде жайгашканбыз. Мекендештер долбоору кайсы өлкөгө барбайлы ошол өлкө жөнүндө кызыктуу маалыматтарды алууга, жаңы өлкө жөнүндө көбүрөөк билүүгө аракет жасайт. Ошондуктан каарман менен Копенгаген шаарындагы тарыхый жайлар менен таанышууга бет алдык. Маегиздин уландысы Бадагулай, ушу Дания жөнүндө деле маалымат берип кетсеңиз. Макул. Биз азыр Кристиан Андерсендин эстелигинин жанында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде мына туристтер келип көрүп кете турган жерлердин бири да, шаарда. Бул ошол коюлган немеси? Атайын эстелик. Атайын эстелик ушул. Анткени бул кишини дүйнө жүзү ошол Данияны ушул киши аркылуу дагы билет десек жаңылышпайбыз. Көптөгөн биз баягы окуп жүрүп чоңойгон жомоктордун эмеси автору ушул адам. Анан бул ушул бульварды, ушул көчөнү дагы ушул Ханс Кристиан Андерсен деп, Андерсен бульвары деп. Ушул жерде бул болсо мэрия, шаардын мэриясынын имараты. Анан сиздер жакшы убакта келдиңиздер, гүлдөр ачылган, дарактар гүлдөп турган убак. Бул болсо неме, ошол эң чоң аянтча, өтө чоң эме иш-чаралар ушул жерде өтөт мисалы. Анан негизи Дания жөнүндө айтып бере турган болсом, Дания кичинекей мамлекет. Анан көп жагы суу менен курчалган. Бул жерде деңиздерден, суудан эң алысы 50 километр эле болот экен да, адамчы окуп көрсөк. Анан аябай суу арабызда көп. Анан аба ырайы мелүүн. Сиздер азыр жакшы убакта келдиңиздер. Бизде күн мындай ачылып турганы аз эле да. Жаш бала сыяктуу эле тез эле жамгыр жаап кетет, же болбосо көп учурда эме күн бүркөк болот. Анан биздин Кыргызстанда мисалы анчалык суук болбойт Кыргызстандагыдай. Бирок күн чыкпаганын аябай мындай сезесиң да. Биздегидей көк асман ошону баркындап жетесиң да бу жерде. Бирок эмеси өтө суук болбойт. Анан өтө ысык да болбойт. Анан негизи элдери аябай жакшы калк келет. Анан аябай билимдүү калк. Анан бул жерде мага эң жакканы биз велосипед менен жүрөбүз. Биз азыр чоң бульвардын жанында жүрүп турган үчүн машина көп. Бирок негизи машиналарда адамдар көп жүрүшпөйт. Эме велосипед эң негизги транспорттун түрү да. Кичинекей балдардан баштап кары картанга чейин велосипед менен жүрөт. Күндүгө ошо велосипед менен жүрүп, ошол мен үчүн аябай мындай ыңгайлуу да. Кыргызстанга барганда ошону салып калам. Велосипедим кандай, велосипедим болгондо азыр деп. Анан бул жерде негизи баалар аябай кымбат. Көп мисалы туристтер келгенде ай деп анан бааларга таң калышат. Анткени салыштырмалуу мисалы Германия, Франция сыяктуу биз билген өлкөлөргө караганда биякта кымбат. Анан эң эле кымбаты балким ошол турак жай. Көп башка мамлекеттерден салыштырмалуу бул жерде адамдар өздөрүнүн үйүн алганга аракет кылышат. Баягы мисалы
Германия сыяктуу өлкөлөрдө да мен ал жакта да жашап келбедимби. Көп учурда адамдар эми үй барлар деле бар, бирок аренда кылышып, ошо ижарага алып жашагандар көп да. Бул жерде болсом мамлекет жанагы ипотека берет, жакшы эмедечи. Проценттери аз. Бир убакта 1% болгон. Ал деген бекер акча да, мисалычы, үй алыш үчүн. Анан ошол мамлекет каржылап жардам берет, анан адамдар бай келишет, бул жакта өздөрүчү. Анан ошон үчүн балдарына үй алып бергенге ата-энелердин мүмкүнчүлүгү бар. Анан кийинчерээк өздөрү ошентип улантып кетишет. Анан ошо үйлөрдү бардыгы өздөрүнүн үйлөрүндө жашашат. Эгерде ижарага алам дегендер ал деле көп, бирок ал аябай кымбат. Анан бул жерде депозит төлөш керек болот. Эң эле аз дегенде 3 ай. Мисалы эң эле арзан десек, мисалы $2000 болот эмегечи ижарага. Анан ал арзан дегенде андан көп болуп кете берет. Анан ошону дагы 3 айына депозитке бериш керек болот да. Мисалы 2000ден десек, анда 6000-8000ди бир айда биринчи эле келгенде бериш керек болот да. Андан сырткары, мисалы кээ бир жерлерде 3 эмес 5 айга чейин беришиң керек. Алдын ала. Анан ал жерде гарантия жок, сага кайтарып берет аны деген. Анткени, ой, бул жери мынтип калыптыр, тиги жери мынтип калыптыр деп ошондой болушу мүмкүн. Анан ошол себептен дагы бул жака негизи эле мамлекет бир аз мындай эме кылат. Көп иммиграцияга жакшы эмес да. Оңой эмес бияка келиш. Медициналык камсыздоо беде жакшы. Ал немеге эле бары бекер көрүнсө болот докторлоргачы. Бирок биз жактан келгендер айтат да, буякта докторлор жакшы карабайт экен депчи. Биз буякта мисалы эң эле күчтүү деген антибиотик ал панадол, ушул сыяктуу эле дарыларды бере берет да. Пенициллин ошогон. Ал Кыргызстанда мисалы биз кандай антибиотиктин түрлөрүн берет, буякта болсом организм өзү күрөшсүн дейт дагы. Мынтет эс алыңыз, көп тиги суу ичиңиз, организмиңизге ошол суу болсун, анан эс алыңыз деп эле, ошентип анан кичине ооруп калса эле мели жумуштан эме кылыңыз, баягы сизге атайын ошол убакыт бөлүп берилип, өзүңүздү караңыз дейт да, бирок дары менен баспайт да аны. Анан мен дагы байкаган жерим бул Данияда эле эмес, негизи эле ушу мен азыр 9 жыл болуп калды. Европа өлкөлөрүндө да. Бул жактан негедир доктурга барбайбыз да. Мисалы Кыргызстанда жүргөндө мен өзүм жакшы карап жүрсөм деле, мындай барып турасың да, барганда бир жериң ооруган болуп чыгат, мисалы анализ тапшырып. Бул жерде барбайбыз. Бул жерде мындай негизи оорубайбыз да. Абасы балким, анан кийин ошол жанагы мөмө жемиштер балким деп ойлоп калам. Балким ошол жердеги жанагы өстүрүлүп атканда колдонулган дары-дармектер берилген. Балким ошондон дагы. Велосипеддер жөнүндө айтып кеттиңиз, анан ушу таштанды полигондору жок дейт Данияда. Таштанды полигондоручу. Анан ушул тиги абактагы кылмышкерлер дем алыш күндөрү үйүнө чыгат экен деген сөздөр деле бар да. Ошол чындыкпы, кандай? Абактагы адамдарды чынын айтсам билбейт экенмин. Кызыкпаптырмын, бирок таштандыларды ооба бардыгы бөлүнүп туруп, адамдардын арактан аң сезими ошондой болуш керек, бөлгөнгө аракет кылышат да. Бөлүп, анан ошол бөлүнгөн боюнча мамлекет алып кетет дагы, анан ошол же кайрадан иштетип чыгат, же болбосо күйдүрүп туруп энергияга эме кылат, атайын жерлерде күйгүзүп, турган ошол чогулгандарды, анан ал дагы энергиянын бир булагы болуп эсептелет. Бирок мындай биздегидей кылып эле бир жерге үйүп коюп, анан же көмүп коюп деген жок. Бул жерде ошо иштетилет толугу менен. Элдер ошого көнгөн. Элдер ошого көнгөн. Сортировка кылып таштайт, Ооба, бөлүп үчүн жанагы стекло өзүнчө, пластик өзүнчө кылып, Ооба. Анан бул жакта мисалы бир нерселерди айрыкча ичимдик мисалы ошол эле мисалы бир суу ала турган болсок, ал жерде жазылып турат идишинде неме деп
фонд деп коет. Ошол ал деген сөз буну эгерде анан бир супермаркеттерде атайын жер бар, ошол жерге салып салсаң, ал сага акча берет. Кайтарат да. Анан ошон үчүн үйдө дагы мисалы биз ичимдиктерди ала турган, суу ала турган болсок, же сок ала турган болсок, анан ал идиштерди биз мусорго ыргытпайбыз. Таштанды кылбайбыз, аны чогултуп туруп, анан кийин мисалы мен супермаркетке барганда ала барам дагы тапшырып коем. Бар эле ошондой кылат. Анан ал эме кичине кагазда акча жазылат. Бул жерде негизи айта турган биз акча колдонбойбуз. Карта менен кечке. Же болбосо mobile pay деп коет. Жана азыр бизде Кыргызстанда да көп болуп калды. Кэш жана наличка колдонбойсуздар. Мен көрбөйм ал акчаны, чынын айтсам. Жалаң эле ошол канча аз болобу, көп болобу карта менен эле иштетебиз. Аны ал жактан дагы ошол кагазда жазылып чыгат. Анан аны баягы товарларды алып келип койгондон кийин анда коюп койсуң, өткөзүп коет, ал минус кылып коет. Ошентип таштанды кылбай, ошол элдерди ошол чогултканга, анан аны кайра ошол иштеткенге жакшы шарттар бар да. Бадагүл айым, азыр биз ушул Даниянын борборунда турабыз. Бул кайсы имарат? Бул Кристиансборг деп коет. Бул жерде Даниянын парламенти ушул жерде жайгашкан. Анан Folketinget деп коюшат, жергиликтүү аты. Анан өзүңүздөр билгендей, Дания бул конституциялык монархия. Бул жерде жакында эле ушул жылдын башында дүйнөдөгү эң акыркы ханыша башкарып турган ханыша Елизаветадан кийин биздики болчу, Маргарет. Ал 83 жашпы ушундай болуп калган да. Анан кой деп баласы 50 канча жашта болчу, Фредерик деп. Ошого өзүнүн немесин тактынан баш тартып, баласын өткөзүп берди. Азыр бизде хан. Анан ошол эме падышалык үй бүлөнүн бул жерде дагы ошолорго бөлүнүп кандайдыр бир бөлүгү ошолорго таандык. Кандайдыр бир иш-чаралар ушул жерде өтөт. Бул жерде жашашпайт, бирок ушул жерде ошол монархиянын дагы бөлүгү ушул жерде. Анан кийин жогорку сот дагы бул жерде. Ошондо бийликтин 3 бутагы ушул жерден орун алган. Бул жерде болсом, бул Фредерик 7 деген ошол хандардын бирөөсүнө коюлган эстелик экен. Анан бул жерде окусак, мисалы өздөрүнүн тилинде айтып турат: элимдин сүйүүсү менин колдоом депти, мага берген күч элимдин сүйүүсү деп. Ошо бул жерде негизи кылымдардан бери ошол хандык ушул күнгө чейин сакталып келет да. Негизи эле ушул Дания өлкөсүндөгү азыркы үчүндө ушул саясий системалар кандай түзүлгөн? Мисалы үчүн башкаруу жолун мына айтып атасыз, хандык деп. Бирок ошондо өкмөт, парламент кимге баш ийет? Анан өкмөт кантип шайланат, парламент кантип шайланат? Бул жерде деле мисалы Британиядагы эле система. Элдер ошол партияларга добуш берип туруп, анан ошол партиялар кийин өкмөттү түзөт. Курамын түзөт, Курамын түзөт. Анан кийин негизи бул конституциялык монархия болгондон кийин монархия бул жерде мындай репрезентативдик эле ролду аткарат. Алар эч кандай бийликке мындай ошол мисалы Британияда ханыша Елизавета кандай кинодон деле көрүп калып атпайбызбы, мисалы эмелер премьер-министр келип, отчет берип, кадимкидей жолугуп, информация берип, ушинтип эме кылып турат, бирок алар баары бир кийлигишпейт. Алардын ролу ошол. Бул жерде деле башка монархия бардык ошо монархия сакталып калган өлкөлөрдө дайыма эле дискуссия бар да, дебат. Анткени алар мамлекетке мындай иштебей туруп эле көп акча алат да, мамлекеттен аларга эме каржыланат, алардын үй бүлөсүн ошондой кармап турганга, алар жашаган сарайларды кармап турганга аябай көп негизи бюджеттен акча коротулат. Ошондуктан көп эле ошол монархия болгон өлкөлөрдө дайым ушул жашап келет да, дебат. Аларды кетирсекпи же алып калсакпы депчи. Анан эми башка мамлекеттерден салыштырмалуу бул жерде Данияда алар өздөрүнүн ушул хандын үй бүлөсүнү жакшы көрүшөт да. Анткени алар айтат, бул деген бул биздин иденттүүлүгүбүз, биздин ошол эмебиз, тарыхыбыз, бизди кармап турган, ошол бир кармап турган бир идеологиялык ролу бар да.
Анан мен деле мисалы биз Кыргызстанда монархия жок, хандык уже болбогонуна канча болду. Бирок ушул жерде жашап бизде хан бар экенине, бизде ушул монархия ушул жерде бар экен мага жагат. Мен колдойт элем, кала берсин депчи. Анткени мисалы ошол жомокторду деле эме бар, жанагы ханыша же болбосо принцессалар бар. Анан менимче ошол кандайдыр бир адам үчүн жөн эле ошол прагматикалык жана практикалык ошол нерселерден сырткары деле ошол кандайдыр бир мындай кыял, анан жумок болгон жакшы да. Анын мейли акча кетсе, Данияда акча бар. Кете берсин дагы, монархия кала берсин дейт элем да. Биз азыр Ньюхаун деп турат. Бул жер Копенгагендин эң белгилүү жерлеринин бири. Өзүңүздөр көрүп тургандай, түстүү үйлөр мурун ошол баягы булар викингдер жанакы алыска кеткенде анан үйлөрдү ушул аркыл түстөө коюп ушу келатканда таанымал кылган да. Атайын салышкан. Атайын. Анан ушул жерде аябай туристтер көп келет. Бул жерде кышын жайын. Ушул Копенгага келгенде сөзсүз ушул жерге келип, түстүү үйлөрдү көрүп кете турган жер да. Анан бул жерде сууларды байкасаңыздар, бул туздуу суу, деңиздин суусу. Анан ошол деңиздин суусу алынып келингенде бияка мындай эме саунд деп коет, кыргызчасы кандай болуп калат, заливпи ошо алып келет да, эме биз шаардын ортосунда эле, эми бул жерде эмес, бирок башка жерлеринде дайым текшерсе болот, суу тазабы бүгүн түшкөнгө текшерип турат бардык жерлеринде. Атайын, Атайын. Анан кийин ошол адамдар сууга түшө беришет, шаардын ортосунда эле сууга түшкөнгө боло турган тазалыкта бул жердечи. Анан жай келгенде бизде күн чыкпаган үчүн күн чыкканда эле элдер ошо мындай алыс жака барып отурбай шаардын ортосунда эле сууга түшүп, кичине күнгө какталып, D витамин алышып, анан ошол жакшышат да. Ошондо деңиздин суусу бияка агып киретип турбайбы атайын шаардын ичине? Шаардын ичине булар ушинтип жасашкан да атайын, Мурун, мурун. Анан бул негизи бул түндүк, анан кийин түндүк деңизи менен Балтика деңизинин кошулмасы да бул суучу. Анткени мындай бул Даниянын түндүгүнө барган жерде ошол эки деңиз кошулган жери бар. Анан кийин ошол бул суу ошол жерден бул эки деңиздин кошулма суусу. Мына эми ушул Дания өлкөсүнүн Копенгаген шаарынын борборунда турабыз. Анан кооз жерде ушундай сизге мындай суроо бергим келип турат да. Аял катары өзүңүздүн кыялдарыңыз орундалдыбы? Жашоодагы ой максаттарыңызга жеттиңизби? Рахмат. Мен ойлойм, бул процесс го депчи. Анткени эгерде биз жеттим деп калсак, анда балким дагы бир нерселерге ынтылбай мындай жашоо менимче ушул канча жашасак процесс бойдон калат го дейм. А бирок мына негизинен алганда, мисалы мен өзүм айылда жүргөндө деле башка жерлерди көргүм келчү да, кызыгып. Анан кийин окугум келчү, анан иштегим келчү. Азыр элестетсем, кичинекейимде болгон, кичинекей кыз болгондо эле ошо эң чоң кыялым ушу иштесем. Качан иштейм деп эле шашып берчүм да. Анан эме тиги бир жолу апам шакегин жоготуп алгам да. Анан кийин идиштерди жууп атканда бир эки пиаланы сындыргам. Анан кийин кагазга жазып койгом. Ушу менин карыздарым депчи. Ошо качан чоңоюп иштесем, ушуну төлөсөм деп эле ошо аябай. Анан окугум келген, ошентип негизи кийин ошончон Германияга аракет кылып барып окудум. Азыр иштеген жерим дагы мына Бириккен Улуттар уюмунда иштеп келем. Анан азыр ошол даже жетекчи болуп калдым да. Мен үчүн мисалы ал деле кандайдыр деңгээлде мен ойлойм, биздин ал балким башка адамдар үчүн ар бир адамдын өзүнүн мындай эмеси болот экен да. Басып өтө турган жолучу. Анан мен ойлоп калдым, ого жашоодогу жетишкендиктерибизчи мисалы, ал бизди адам катары трансформациялайт экен да. Анын айлыгы эмес, анын же аты эмес, ошол процесс учурунда ошол жоопкерчиликтерди алып, ошол жерде бир жакшы жетишкендерге жеткенде биз өзүбүздүн ким экенибизди дагы жакшыраак таанып,
дагы ошол ичибизде жаткан мүмкүнчүлүктөрүбүздү ачып, ошол ар бир баскан жашоомдогу мисалы ушул күнгө чейин эле өзүм эле аракет кылып, биринчи тааныш аркылуу эмес, же болбосо бир мындай эме шорткат деп коет эмеспи, мындай бир жерден кыска жол таап кетип эмес, ушул кандай болуш керек болсо аракет кылып, таза иштеп күнү түнү ошентип анан жеткен бардык басып өткөн жолум мен үчүн адам катары ошол мурун жаңы төрөлгөндө кандай кыз болсом айылымда, талаа чыгып жүргөндө, ушул күнгө чейин мен аябай көп өзгөрдүм дейм да. Анан ошол себептен анан эми азыр бул жерде жашаганда деле мисалы үй бүлөмө дайым тез барып турам, алар менен жакшы, бу жерде жашоом жакшы, анан кандайдыр бир адам катары деңгээлде мен ойлойм бактылуумун. Анан дагы бирок кыялыма жеттим дегенде балким дагы өзгөргүм келет, дагы ошол трансформация болсун. Ооба, анан кийинчерээк буюрса ошол мен ойлоп калам, азыр жакшы дагы окуйм дейм. Дагы буюрса окуйм, дагы иштерим дагы алдыга эме кылып, анан кандайдыр бир убакытта Кыргызстанга келип ошол жакта иштейм дейм. Буюрса ошол андан сырткары мен ойлойм мындай руханий жактан дагы азыр деле жакшы, бирок руханий жактан дагы бир көп дагы мындай жете элекмин да, изденип келем. Азыр биз бул дагы бир Копенгагендеги эң туристтер келген, сөзсүз келип көрө турган жер. Бул жерде бул каналыбыздын жээгинде жанакы биз көргөн Кристиан Андерсендин жомогундагы русалка, суу периси. Анан бул жанакы Карлсберг деген арыз угуп жүргөн ушул белгилүү датский киши, дан киши ошол эме белек кылып берген Дания элине. Бул колодон жасалган, анан көлөмү анча чоң эмес. Ошон үчүн эме келген туристтер таң калышат да, бул биз чоң деп элестеткенбиз депчи. Анан бул байкуш русалканы көп эле жолу жанакы вандализм болуп, башындагын алып коюшуп, же башка түстөргө боешуп, анан анча-мынча ушул душар болуп турат да, кандайдыр бир эмелергечи. Ар кандай. Анан бирок ошентсе дагы Дания эли дайым буну кайра калпына келтирет. Ушул жерде ушул Копенгагендин ажыратылгыс бир бөлүгү болуп, анан Кристиан Андерсендин жазып кеткен жомокторуна, ошонун дүйнөгө Даниянын атын чыгарганына кандайдыр бир ошол эме да, сый урмат көрсөтүлгөн да ушул аркылуу. Анан бул канал ошол шаардын бойлой өтөт дагы. Анан bundan бутактары болуп, кичинекей болуп, дагы шаарга кирген кетет да бул суучу. Анан бул ошол деңиз суусу абдан таптаза, туздуу суу. Анан бул ушул каналдан биз жайында, кышында деле адамдар чөмүлөбүз ушул жерге. Таптаза суу. Анан ошо анан бул жерде көрүп тургандай, мисалы бул жагы чоңоюп кетет да, каналдынчы чоң болуп. Ал жерде анан жанакы эме шамал турбиналарын көрсөк болот. Ошол дагы бул Скандинавия өлкөлөрүндө электр жарыгынын эң чоң бөлүктөрүнүн бири да. Анан бул шамалдуу жерлерде көп колдонулат. Мына азыр ушул Данияда турабыз, Даниянын Копенгаген шаарында. Сиз ушул жакка келип, негизи Европа өлкөсүнө келип, анан Копенгагенге келип, өзүңүздүн кыялдарыңыз орундалыптыр. Анан эми ушул жаштарга кандай кеп кеңеш берет элеңиз? Келечекте ушундай чет өлкөгө барып окуйм, билим алам, иштейм деген жаштаргачы? Рахмат байке. Менимче бул жашоодо мындай бир канча нерселер бар да, мага жардам берген. Алардын бири бул кыял. Мен дайым ошол кичинекейимден эле кыялданып, анан ошол жашоомду ошол кыялдарыма багыттап өзгөртүп келем да. Анан мен дагы ойлойм, эгер адам кыялданса,
Кудайым дагы ошол кыялга жакындатканга шарттар түзүп берет да. Ошон үчүн дайым кыялданыш керек. Ал бири, анан экинчиси мен ойлойт элем ата энебиздин берген тарбиясыны сөзсүз угуш керек. Мен жашоодо көп байкап келем. Кандай жетишкендик болбосун, ошонун кандайдыр бир бөлүгү, ошо менин апам, мен бир туугандарым, элим берген тарбия аябай эме да, пайдасын чоң алып келет. Ошол жерде эле айтат кете турган нерсе, мисалы мен буякта жүргөндө, четте жүргөндө байкайм да, биздин тарбиябыз кыргыз элинин ошол өзүнүн аябай мындай бир нерселерге тез калыптанып, эч нерсени мындай коркпой, эч нерседен алдыга умтулуп, ушул жагынан биз аябай жакшыбыз. Ошон үчүн тарбия, ата энебиздин берген тарбиясы, биздин өзүбүздүн баягы улуттук өзүбүздүн сыпаттарыбыз бар эмеспи? Ошолор бизди өзгөчөлөнтүрүп турат. Биз жана коёндой болуп эле баарыбыз бирдей болуш керек эмес. Европа бололу деп умтулушун да керек эмес. Биз ошо кыргыз болсок, ошолго демек дүйнөгө алып келген өзүбүздүн сулуулугубуз ошо биздин кыргыз экендигибизде. Үчүн кыргыз болгонду да сүйүш керек деп ойлойм да менчи. Анан чет жакка балким чыгам деген көрүүчүлөр бар болушу мүмкүн. Ойлойт элем, айтат элем, биринчи чет жакка чыгаардан мурун Кыргызстанды жана кыргыз болгонубузду сүйсөк, ана ошондо мен ойлойт элем, ошол даже ошол өзүбүздүн жерибиз дагы ошол кылган ниетибизди дүйнөгө чыгалы деген колдосо керек депчи. Анткени ыраазы болот да, биз анткени аны жакшы көрүп атабыз. Аны таштап кетиш үчүн эмес, дагы кеңейиш үчүн чыгып атабыз. Таштап кетиш үчүн эмес. Ошон үчүн биз ошондой ниет кылсак, ошондо чет жакка чыкканыбыз дагы маанилүүрөөк болот. Анан сыртта жүргөндө бизди кыргыздарды сонун кандай экенибизди туура көрсөтө алабыз да. Аларга окшош эмес, өзүбүз болуп. Ошон үчүн кыргыз тилин сүйлөйлүк, кыргыз дилини баркына жетелик. Анан кийин сыртка чыккан эле абдан кооз деп элестетпеш керек. Бул деле жашоо кайсы жерде болсо өзүнүн түшүгү бар, өзүнүн жакшы жактары бар. Ошого даяр болуп чыгыш керек. Мындай реалдуу көз караш менен жашаш керек да. Андан сырткары сыртка чыккан өзүнүн бир минусу бар, менин оюмча. Бул Кыргызстан кайтып келгенде уже баягы дүйнө таанымың кеңирээк болуп калат. Ошол тараптан алып караганда бир башкачараак болуп каласың да. Анан бул жашап жүргөн элибизде дагы биз эч качан ушул жактык болуп эсептелбейбиз. Ошон үчүн кандайдыр бир деңгээлде мындай өлкөсү жок адамдай болуп каласың да, мындай чоң эме. Ошону ички эмебизди дагы ошого көңүл буруп, мүмкүн болсо ата энеңер менен көп жашагыла, элибизде ошол толугу менен калыптанган чекти жашагыла. Анан калыптанып туруп дүйнөгө чыксаңар, анан ошондо менимче жакшыраак болот да. Маегибиздин уландысында сиздин жумушуңузга келдик. Азыр ушу жумушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз. Биз бул Бириккен Улуттар уюмунун Даниядагы жайгашкан бир жериндебиз. Бул имаратты Дания өлкөсү ошо Бириккен Улуттар уюмуна белек кылып берген. Бул акылдуу имарат деп аталат. Негизи көп мындай жылуулукту кандай иштете ошол боюнча же абанын айланышы эшелсе мындай башкача эмеден салынганда. Анан бул жерде бул өз көрүп тургандай UN City деп аталат, же болбосо Бириккен Улуттар уюмунун шаарчасы. Бул деген сөз бул жерде жалаң гана ошол ООНдун карамагындагы агентстволор ушул жерде өздөрүнүн иштерин алып барышат. Мен азыр UNFPA деп коет, ошол ООНдун баягы репродуктивдүү ден соолук боюнча жана үй бүлөнү пландаштыруу ушул сыяктуу агенттигинде иштейм. Азыр биз кирелик, Бул жерде 1000ден ашуу 1100-1200 адам иштейт. Алардын ошо дүйнөнүн ар болуң бурчунан. Бул жак. Аябай интернационалдык атмосфера бул жерде. Бул жерде арал деп атайбыз. Неге дегенде биз суу менен курчалганбыз. Анан эгерде кандайдыр бир жаратылыштын бир же кандайдыр башка граждандык бир мындай
ситуация болуп кала турган болсо, бул негизи ушул зданияны эмеге кемелерге улаштырып жылдырып кетсе болот да башка жака. Ошондой кылып эме аябай мындай бир жогорку деңгээлде салынган, өтө кызыктуу, өтө экологиялык жактан баардык нерсени көңүлгө алып туруп курулган имарат. Анан бул жерде көрсөңүздөр болот, бул ушундай жылдызча сыяктуу болуп салынган. Анан ушул ар бир эмесини бул ар бир кеткен жагында ошо ар агентствого берилген дагы. Биз 4-чү кабаттабыз. Анан бул биздин эмен имараттын ичинде бул тепкич дагы өзүнчө бир эме. Мындай айконик деп коет го. Өзүнчө бир белгилүү кандайдыр бир дизайнерлик, архитектуралык бир көргөзмөлөргө барып калсаңыздар көрсө болот да. Бул дагы ошол. Ошол баягы карым-катнашты чагылдырган ушул тепкичтери бар. Анан бул жерде ошол Бириккен Улуттар уюмунун хабы да. Ошо көптөгөн иш-чаралар ушул жерден алып барылат. Кош келиңиздер. Ушул бөлмөңүз да. Бизде бул жерде UNFPA'дын негизи штаб-квартирасы Нью-Йоркто. Бирок бул жерде detached headquarters деп коет. Штаб-квартира болуп эсептелет, бирок Нью-Йорктон бөлүнүп ушул жерде жайгашкан да. Анан немеге procurement боюнча жаланган. Бизде мисалы UNFPA'де өзүнүн жанакы ден соолукка, биздин мандатка тиешелүү ден соолукка керектүү болгон дары-дармек сыяктуу нерселерди ошол биз сатып алабыз. Анан кийин өлкөлөргө жөнөтөбүз да. Негизи ошол эң чоң кылган ишибиз. Бирок менин азыркы жасаган ишим ошол эле ушул биздин департаменттин организациянын өзүнө керектүү болгон кызматтарга, жолбосо товарларга, ошолорду сатып алууга, ошону сатып алган команданы жетектейм. Бизде азыр бул жерде негизи биздин департаментте 100 адамбыз. Мен командамда биз 5-өбүз. Анан биздин ошондо биз ошол ички баягы башка департаменттерди тейлейбиз. Аларга эмне керек болсо ошону сатып беребиз. Тендерлерди өткөзөбүз да, мындай биздин тилде айтканда. Ошо негизинен алып караганда аябай операциондук иш да. Багдагүл айым, сизге чоң рахмат. Ушу мекендештер долбооруна Дания өлкөсүнүн Копенгаген шаарына катышып бергениңиз үчүн сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Анан биздин компаниянын атынан, анан Кыргыз шоколады компаниясынын атынан момундай шоколаддарды кабыл алып коюңуз. Бул сизге. Анан биздин компаниянын атынан момундай брендовый биздин сувенирлер. Рахмат чоң байке. Келгениңиздерге рахмат, иштериңиздерге ийгилик, баардык көрүүчүлөргө салам.